Күндүзүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Москвага чакырылган Кыргыз Республикасынын делегациясынын 2 мүчөсүнөн коронавирус табылды. Бишкек шаарынын мурдагы 2 кала башчысынын бири соттолуп, экинчиси эркиндикке чыкты. Баткенде көмүр шахтасында газга ууланып 4 адам каза болду. Президент Сооронбай Жээнбеков делегация мүчөлөрү жана коштоочу адамдары Москва шаарына келери менен ковидке тест тапшырышкан. Анда тилекке каршы президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдон жана күзөт кызматынын бир кызматкеринен илдет аныкталды. Мындан улам Кыргызстандын президенти жана делегация мүчөлөрү парадка катыша албай калышты. Москвага барган Кыргыз Республикасынын делегациясы Бишкек шаарына учуп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Учаардын алдында президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылардын маегинде Кыргызстандын президенти улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катыша албагандыгы өкүнүү менен белгиленди. Бишкек шаардык сотунда экс-мэрлерге карата өкүм чыкты. Ага ылайык судья Адис Момуналиев экс-мэр Албек Ибраимовду 15 жылга эркинен ажыратып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ошондой эле өзүнүн жана аялынын эсептеги акча каражаттары конфискацияланат. Ал эми Кубанычбек Кулматовго 5 миллион сом өлчөмүндө айып пул салынып, үй камагынан бошотулду. Бирок Кулматов айып пул менен макул эместигин билдирди. Башка айыпталуучулар дагы айып пулга милдеттендирилди. Эске сала кетсек, мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов жана алар менен биргеликте Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш боюнча коомдук мамлекеттик башкармалыгынын мурунку жетекчиси СО жана алар менен кылмыштык сүйлөшүүгө барган жеке компаниялардын жетекчилери КШ жана СА аттуу жарандарга 303 берене боюнча айып тагылган. Энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевке алдамчылык боюнча козголгон экинчи кылмыш иши кыскартылды. Чүй облусунун Аламөдүн райондук соту ушундай чечим чыгарганын Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев 24 июнда азаттыкка бышыктады. Айбек Калиевке кытайлык TBEA компаниясынан алынган автоунааны ишенимге кирип, алдоо жолу аркылуу 3-чү тарапка саткан деген айып былтыр сентябрь айында тагылган. Буга автоунаанын жаңы ээсинин арызы негиз болгон. Айбек Калиев муну ойлоп табылган иш деп автоунаа ээсин сотто биринчи жолу көргөндүгүн айткан. Улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция иши боюнча айыпталып, 14 жылга эркинен ажыратылган. Свердлов райондук сотунун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот өзгөртүүсүз калтырган. 23 июнь күнү болжол менен саат 18:10 Разаков менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде BMW X5, Nissan жана Kia K5 унааларынын катышуусу менен жол кырсыгы болду. Натыйжада BMW X5 унаасынын айдоочусу жаракат алып ооруканага жеткирилген.
Учурда 3 унаа тең айып аянтчасына коюлган. Окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Чүй облусунда өрт кырсыгынан эгин талаасы жабыркады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Аламөдүн районунун Константиновка айылында 23 июнда кечке жуук башталган өрт арпа талаасын каптаган. Натыйжада 6 гектар чабыла элек арпа күйгөн. Өрттүн себебин адистер тактап жатышат. Соңку bir сутка ичинде республиканын аймагында 13 өрт кырсыгы катталды. Адам өмүрүнө залака тийген учур болгон жок. Баткенде көмүр шахтасында 4 адам каза болду. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 23 июнда Сүлүктүү шаарында болгон. Gençler Береке шахтасында газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 эркек жана 1 аял киши газга ууланып каза болду. Жаш курагы боюнча эң кичүүсү 19, эң улуусу 73 жашта болчу. Кырсык болгон жерге өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 6 куткаруучусу тартылган. Алар каза болгондордун сөөгүн шахтадан чыгарып, Сүлүктүү шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирип беришкен. Мамлекеттик экотехинспекциянын маалыматына караганда, 2018 жылы Кыргызстанда Тоген тармагындагы ишканаларда 20 кырсык катталып, 7 жумушчу каза тапкан, 13-ü оор жараат алган. 2019 жылдын октябрына чейин 6 кырсык катталып, 3 жумушчу каза тапкан жана 3-ü оор жараат алган. Ошол эле жылдын 10 декабрында Сүлүктүү шаарындагы шахтада газга ууланып 4 киши каза болгон. Сүлүктүү шаарында быйыл дагы шахтада өрт чыккан учурлар катталган. Бириккен күрөш дүйнөсү балбан кыз Айсулуу Тыныбекова тууралуу ролик жарыялады. UWW уюму Тыныбекованын 2019 жылы Казакстанда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышкандыгы тууралуу айтып берип, видеодо кыргызстандык спортчунун алтын үчүн күрөшкөн кармаштары көрсөтүлгөн. Кыргызстанга келсеңер кызыктуу нерселерди табасыңар. Мында боорукер, акыл эстүү жана максатына берилген адамдар жашайт. Балдар кичине кезинен баштап күрөш эр жүрөк жана кайраттуулардын спорту экендигин билет деп баяндалат видеодо. Эскерте кетсек, былтыр Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында Тыныбекова 62 кг салмакта алтын медаль уткан. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.